жайлоону сагынганыбыз бат эле байкалып калды. Өтө тез байкалып калды. Кыргыз үйгө киргенден кийин чыккыбыз жок, жүрөбүз. Мамит уулу Асанбек экөөбүз. Айтпа. Бир шиңирден таштай бербейсиң? Айтпа. Мен бүгүн күндөгүдөн ойлоп отурам, негедир жүрөгүм да толку улам. Себебин издеп таппай турганымда ой келди, энелерге алып учкан. Энекем ал жөнөкөй адамбы? Арабызда орду кандай жаралды? Чындыгында анын орду бийикзо, мына ошону байкабаган адамбы? 9 ай курсагында жанын кыйып, көтөргөн алсыздыктан күчүн жыйып, 9 жолу ойгонсом да түн ичинде мээримине соорукун сабыр алып. Анамысы. Эненин асылдыгын актай билген, даңазалап дүйнөгө даңктай билген, жетишер деп даңазалап тим болбостон кулча иштеп ак сүтүн актай билген. Ой энелер, бутуңду жууп кызмат кылса балаңар, анда билгин ал бейиштин туткасын өпкөн менен барабар. Андыктан ар качан ата-энелерибизди урматтап сыйлап жүрөлү. Ардактуу. Эне жөнүндө сен ырдасаң, мен дагы тилим кытышып кетти да. Болсун. Жүрөгүнө жыйнап алып санааны, балапан дейт 30 дагы баланы. Чегин билбейм мээримдүү жан энелер, бейиштөрүм өз апамдын таманы. Канча жолу кызматын кылсам дагы, алтындан сарай куруп берсем дагы, актай албайм мага кылган мээнетин. Асмандагы күндү жылып берсем дагы, асмандагы күндү жылып берсем дагы. Ардактуу журтташтар, мекендештер, ар качан ата-энелерибиздин урмат сыйында бололу дейли. Ал эми кимде ким ата-энесин жоготкон болсо, биз алардан кечирим сурайбыз. Алардын артынан бир гана Куран окуп, бата кылып туруу гана биздин колубуздан келе турган мүмкүнчүлүк. Андыктан эч качан мүмкүнчүлүктү жоготкойлу достор. Бейишиңер энеңердин таман алдында бар болгула.